Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим. Мен кыргыз жараны катары өз укугумдан пайдаланып, ошо акыркы массалык маалымат каражаттарындагы ошол Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун ошо каралоо компаниясы жүрүп атканына мен тикеден тике өз оюмду айтып, каршылык сөздөрүмдү айткым келет. Бүгүн бир Трибуна деген сайттан ошо жашуулуу эле мындайча айтканда сүннөтү бар, сакалчан жигит сүйлөп атат. Ошо Адахан Мадумаровдун жөнүндө аябай катуу, далил жок эмоция менен сүйлөп атат. Же ал жактан тапшырма ошондой болгонбу, Айтор бир аз ачуулуу калтырып, кызуу кандуу калтырып атат. Биз Адахан Мадумаровду антөрөбүз, мынтөрөбүз, пешенесинен чыгабыз деп. Өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло дейт. Биз ойлошубуз керек. Шерлер жок эмес деп, шерлер бар. Эгер силер ошондой чечкиндүү кадамдарга бараткан болсоңор, Адахан Мадумаровдун аркасында миллиондогон колдоочулар бар. Ошолордун катарында мен да бармын. Мен да ошол чекеңерде мен да чыгамын. Эгер ошондой кадамдарга бара турган болсоңор. Эч кандай далил жок болуп атат бул жерде. Туура текшериш керек. Чындык жалган экенин текшере турган органдар бар. Аны биз экөөбүз албетте чече албайбыз. Ошондуктан мен мындай сабырдуулукка чакырып кетет элем. Чындык эч качан өлбөйт. Ак ийилет, бирок сынбайт дейт. Силер ошо өзүңөрдү патриотмун деп тааныштырып атасыңар. Эгер патриот болсоңор, Мекенчил уулу Садыр Жапаров камалганда каякта элеңер, Текебаев камалганда каякта элеңер. Ошолорду ар бир жөнөкөй эл сезип отурат, ак жеринен камалганы. Эгер ошончолук патриот экенсиңер, патриоттук сезим бар экен, кыргызга чынында күйөткөн болсоңор, ошондой жашоо Кыргызстанда болуп аткан ушу актуалдуу темаларды көтөрүп турсаңар жакшы болмок да. Ушу бирөөнүн аркасынан ушул нан таап, ушул жугунду ичкениңер бул жукпайт. Убактылуу нерсе. Бул бүгүнкү кылып аткан нерсеңерге албетте бир күн сөзсүз жооп бересиңер. Адахан Мадумаровду силер каралап эч кандай жыйынтык күтпөгүлө. Адахан Мадумаров таза адам. Биз сыймыктанабыз Адахан Мадумаров менен.